Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Qayrala ötkönki qayrımdılık temamızdı ulay ötöbüz Kudayım buyursa. Sadaqanı farzı var, anan ıhtiyardı berilgen türü var bilesizler. Farz bu zekat dep eseptelet. Zekatты kimlerge beriş gerek? Uşularda tak dana ajratып alsak жақсы болот. Биринчиси zekatты бере турган жер ким бул? Мискин. Колунда эч темкеси жок адам. Ушуга бериш керек. Экинчиси ошо zekatты чогулткан адам. Zekatты ким чогултат? Бая ою, пикири бузулбаш үчүн, бая күнүмдүк жашоосуна, дегеле жашоосуна жетерлик, мындайча айлык катары. Ошол zekat не болот? Берсе болот ошол адамга да. Анан мукатап бүгүнкү күндө андай жок. Азат болууга келишим түзүлгөн кул. Анын ээси мынтип айтат. Кулуна айтат да, кулуна. Эгерде сен 10.000 сом таап келсең, мисалды, 10.000 сом таап келсең, сен азат болосуң. 1 жылдын ичинде дейби, 6 айдын ичинде дейби, же 1 айдын ичинде дейби, кыскасы мөөнөттү коет, жана кул келишимди түзөт, болду деп туранан колундагы, бутундагы, мойнунда бар жагын алат, эркин кое берет. Беймарал эркин ишиңди улантып келе бер деп. Анан ал барып иштеп, эмгектенип, бая айтылган мөөнөттүн ичинде келишилген акчаны, сумманы, тыйынды таап келсе, эмне болот? Ээсине бергенден азат болот. Ошондо азаттыгы келишимге кечиктирилген, акчаны таап келген убакытка чейин азат болуусу келишим түзүлгөн кул деген сөз. Бүгүнкү күндө бир андай жок, бул эми эсептен чыгып кетет дагы. Анын ордуна 3-чү тизмеге кайсы келет? Мадиюн. Карызга белчесинен батып алган. Карызга батып алган. Карызын берейин десе бала чакасы ачка, бала чакасын тойгузайын десе акчасы жок. Карызга бериш керек. Кыскасы айласы 6-га кеткен адам. Үй бүлөсүнө бере турган акчаны үй бүлөсүнө жумшайын десе карыз келе деп жарга такап турат. Карызына апарып туруп берип коеюн десе үйүндөгү бала чакасы ызылдап отурат. Биз демек 3-чүсү эмне болду? Карызга батып калган адам. 4-чүсү фи сабилилlah. Аллах жолунда жүргөн дептир. Аллах жолунда жүргөн дегенде демек деп туруп бир нерсени болжолдой бербеш керек экен. Бул жерде Ханафи алымдар 2 түргө бөлөт. Ажылыкка баратып жолдо жабыркап калган адам дейт. Ажылыкка баратып. Бирөөсү айтат, жок, мекенимди коргойм деп жолдо кырсыкталып калган жоокерге дептир. Экөөнүн бирөөсү. Демек, ал тыйынга муктаж да. Ошонун баягы үй бүлөсүнө жетип алыш үчүн же артына калган бала чакаларына камсыз кылып туруш үчүн ошолорго да берсеңиз болот. Анткени мамлекетибизди коргойм деп чек арада андан нары Кудай сактасын андай болбой эле койсун, согушта жүрөт. Ошондой жоокерде кырсыкталып калган адам болсо, үйүнө жете албай да, же кайры өзүнүн артындагы баягы жоокерлерге артынан жете албай да, ага каражат керек. Ошолорго берип койсоңуз да болот экен. Бар өзүңдүн жоокерлериңе, жамаатыңа жетип ал деп. Же болбосо экинчиси эмне экен? Ажылыкка барам деп, Кудай сактасын, Дубайдабы, же Турциядабы, же дагы бир жерде документтери туура эмес болуп калган, же арткы албайт, же алдыга кете албайт. Ортодо иш кагаздары эмне болуш керек? Толтурулганча 1 ай убакыт өтүшү мүмкүн, 2 ай убакыт өтүшү мүмкүн. Ошол адам эмне кылат анан? Ажылыкка акчасы жок да. Демек, ошол адамга берип койсоңуз болот дейт zekatыңызды. Кой ушул адам эптеп жанын багып, ажылыгын кайра улантып бүтүрүп алсын деп, баягы жол киресин, билетин баарын zekat катары төлөп койсоңуз да болот ошондой адамдарды. Ошон үчүн сапарда кырсыкталгандан да Кудай сактасын. Бул кайчанчысы экен? Бул 4-чүсү. Кайталайбыз. Биринчиси бечара, экинчиси баягы аяк колунда эчтекеси жок. Экинчиси баягы zekatты чогулткан адам, салыкчы. Бүгүнкү термин менен которгондо, салыкчы. Үчүнчүсү карызга белчесинен батып калган адам. 4-чүсү Кудай жолунда жүргөн адам. Кудай жолунда жүргөн деген ким экен? Мекенимди коргойм деп согушта жүргөн жоокер. Же болбосо экинчиси ажылыкка барып жолдон иш кагаз жагынан, ден соолук жагынан иши кылып бир жагынан кырсыктап калган.
ошол адамга сиз жардам бересиз. Бирок мына менин зекетим эме, ушуну эми алып коем зекет катары дебейсиз. Унчукпай эле Кудай үчүн мына бул деп туруп бере бересиз, бирок жүрөгүңүздөн зекетим деп ниет кылып койсоңуз болду. Тигиге угузуу айтыш шарт эмес. Мына менин зекетим деп айтып. Анткени ага катуу тийип калышы мүмкүн. Андан кийинкиси Ибн Сабил, баягы жолоочу дептир. Жолоочу адамга дагы берсе болот, эгерде кыйналып жүргөн болсо дептир. Сапар тартып берет, жөн эле. Согушу деле жок, ажылыгы деле жок. Бирок жолоочу адам негедир бир нерседен тамак аштан кыйналып калганы болсо, бирок бүгүнкү күндө адамдар эки жакка чыкканда эмне кылат? Өзүнүн камын көрүп алып, шартын түзүп алып, анан акырын жылат. Мурункудай тобокелчил эч ким жок азыр. Бирок ошондой болсо деле, чынында кыйналган абалда боло турган болсо, анда эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз түрдө жардам берип койсок болот. Анан дагы бир эскертип кетчү нерсе, ажылыкка Кудайым насип кылып барып калсаңыздар, кээ бириңиздер баргансыздар, калганыңыз бара электерге дагы Кудайым насип кылсын. Барганда капчыктарын, капталдарынан жыртып алат калп эле. Хач, мына мен акчамды урдатып бердим, мага жардам бергиле деп бара берет. Аларга кереги жок. Алтысан аман да, иштесин, башка кылсын. Жөн эле бир салт кылып алгандары бар. Чындап кыйналып, кырсыталып калган көрүнүп турат ал өзү деле. Бул атайын ошол мода кылып алгандар бар. Баягы адат кылып деп айталычы. Капчыктарын кесип алып, көйнөктөрүн кээ бир жерлерин жыртып коюп, мына мен ушундай абалым оор, мага жардам бергиле деп коюп жүрө берет кыдырып. Анан бар акчаңыздын баарын шыпыртып коюп калып калбашыңыз керек. Эми балким көңүл улап кичине 1 реал, 2 реал, 5 реал берип койсоңуз, эми балким эч нерсе болбойт. Андан берип койсоңуз болот. Бирок бар акчаңыздын баарын берип коюп, отуруп калбаңыз. Анткени биздин бөлөк өлкөлөрдү айта албайм. Кыргызстан мамлекетибиздеги барган ажыкелерибизге сонун. Биздики чын дили менен ажылыкка барышат чынында. Эч ким соода сатык жана башка кылган деле жери жок. Жашынакай ниет менен ой Кудайым, аман эсен барып келсем экен деп жашынакай барып келип атышат. Ошондуктан бул исламдагы 5 фарздын бирөө. Муну акылга салып 5 фарзды эмки жылы барасың, же сомдугу жылы барасың, же иншалла муну ишти аткарып кой. Анан кийин бара бересиң да, аманчылык болсо деп нары бери чойгонго эч кимибиздин акыбыз жок. Кимдин ден соолугу, кимдин каражаты жетип барып учуп барып келгенге толук шарт түзүлүп турса, демек токтоосуз кетишиңиз керек ажылыкка. Кыргызстанда шүгүр, места жетпей калат деген жок бизде. Өз убагында документиңизди тапшырып, өз убагында катталып калсаңыз эле, Кудайым буйруса, Алла насип кылса, акырын ажылыкка барып келесиз. Болгону Алла насип кылса дагы, насип кылбаса да мен барам дегенден этият болуш керек. Андай эле биз эки көзүбүз менен, эки кулабыбыз менен уктук биз ошондой кишилерди. Азыр айтам, 2010 жылдын тегереги да, ушунда болгон бирөө. Кудай кааласа да, каалабаса да мен ажылыкка барам дедимби? Барам дейт да. Коюңуз, антип айтпаңыз. Кудайым насип кылса деп коюңуз эми жок дегенде. Этияттасаңызчы. Десек болбойт. Барам дедимби? Барам мен. Себеп туугандары катуу турат экен да. Бизде ушинтип коет го, катуу турат экен депчи. Баягы Паткенин туугандар айткандай, боп кеткен деген экен да. Боп кеткен деген сонун сөз бар го, боп кеткен деген. Анын ичине баары камтылган. Бу деген, шу дегендей. Боп кеткен деген бардык жагынан келишип, тим эле укмуш болуп кеткен учур экен. Барам мен. Бардык жагынан мен шартым бар деп, тим эле мону ызырынып зиртилдейт. Кичине иншаалла, жол болсо Кудайым буйруса деп коюңуз, сонун болот десек, жок дейт. Барам мен. Мен каалап атпаймынбы дейт. Барам дедим, демек мен барам дейт. Эми Кудайым насип кылсын деп койдук, биз анын ордуна кайра барбай калды. Барбай калды. Ошон үчүн кандай иш кылбайлы, Кудайым насип кылса, Кудайым буйруса дегенди унутпашыбыз керек. Алла Таала ошон үчүн Куранда эмне деген? Ла тaqуlanna бисмиллахир-рахманир-рахим. Инни фаилун залика гада илла ан яша Аллах. Кандай бир нерсени жасайм десеңер, Кудайым буйруса
деп ғана айтқыла. Bir ертең мұнымдай тигіндей қылам деп айтпағыла. Айта тұрған болсаңыр, Құдайым бұйырса дегенді сөзсіз қолдан қола деген аят бұл. Ошон үчүн Құдайым бұйырса, насип қылса деп болады. Не ушундай? Ошондуктан ушул нерселерди унутпайлы. Анан кейбир жерлерге барып калсаңыздар, кыргыз тилин өтө катуу сыйлаган чөйрөгө да туш келип каласыздар кейбир учурларда. Ошол жерлерде элдин кыжырын кайнатып баягыда айтканбыз, машалла, анан машалла дегендерди азайтып, Кудайым бериптир да деп эле кыргызча айтып коюңуз. Анткени машалла деп айтылбайт. Араб тилде машалла эмес. Маша Аллаху. Маша Аллаху деп айта албайсызбы? Жөн эле Кудайым бериптир да деп эле коюңуз. Кыргызчасы. Анан адамдардын динге каршы сүйлөп алышына биз себепкер болбошубуз керек. Маша деген не деген экен? Өткөндө айтканбыз. Бастырды деген сөз. Мисалы, маша деген адам өзү басты. Маша деген бастырды деген сөз. Сөзүңүз таптакыр башкача болуп калат. Ошондуктан пайгамбарыбыз эмне кылган? Ар бир адамдардын деңгээлине, шартына жараша ылдый түшүп сүйлөшкөн. Анан бейиштин ачкычын колго ала болгансып, кекирейип, тимеле диндар киши болуп, иншалла, субханалла, астагфирулла деп коюпчу. Чын байкайсыздар, ушундайлар бар. Өзүн тимеле дин менен 24 сааттык дин менен жашап аткандай көрсөткүсү келип элечи. Ошон үчүн имам Мухаммад ушундай көр такваларды көрүп туруп не деген? Бул таквабы, таква эмеспи? Сода менен сыналат деп койгон. Сода. Ким таква эмес? Жанагы көк кашкаларды көргөн адам өзгөрүп кетет экен да, көздөр ойнойт экен момдойнон. Жана көк кашка дейбизби? Сыймокул чок барып дейбизби? Жусуп бала сагын дейбизби? Ошолор пачкалап алдыңызга келип калганда көзүңүз ойнойт ушул жерден. Ыйманыңыз менен өзүңүз күрөшөсүз, напсиңиз менен мындай карап алып. Эгерде Кудай алдында коку этияттайын десеңиз, арам жолго барбайсыз. Эгерде напсиңиз күчтүү боло турган болсо, таквалыгыңыз тилиңизде эле сайрап турган болсо, өлдү анда, иш өлдү. Анан жана макалды ошо эшиңизге илип алышыңыз керек. Кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет. Бул бүт бардык арам жолго барбаш керек, туура эмес тамакты жебеш керек дегенди кыргыз ушинтип эле коюптур. Кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деп. Бул дүйнөдө эле секиртет. Ахирет көргөндө тозоктун ичинде ойнотот ал. Аталарды ойнотчу эле го билесиздерби? Чубуктарды илип алып мына колдоруна, анан карап отура берет, анан колдору митип отура берет. Так ошондой болот да, тозок барганда. Бирөөнүн акысын жейсиңби? Сүткорлук менен тамак кылып жедиң беле? Куранда аяттар бар. Тозоктун оту менен эмне кылып азыктанасыңар деп. Ошондуктан сүткорлук, жанагындай арам жол менен акча жөө болбойт. Ошондуктан иблистин жолуна түшпөшүбүз керек. Иблис деп коет го, шайтан. Мунун мааниси кандай? Матруд деп коет. Матруд Алланын ырайымынан куулган деген сөз. Иблис деп коет го. Коенанан иблистен Кудай сактасын деп. Өзүнүн аты кандай болгон? Азазил. Кыргыздар эмне дейт? Азазил деп койгон. Шайтандын мурунку аты кандай болупту? Азазил. Кыргызчалап айтканда. Арабчанын өзүн айта турган болсок, Азазил. Айн, за, алиф. Азазил болот. Азазил. Өзүнүн аты. Биз айтканда Азазил. Азазилдин азгырыгынан Кудайым барыбызды сактаган болсун. Эми Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Муттафакун алейх. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган. Сабаатун юзиллухумуллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллуху. Алла Таала райымына кыямат күнү 7 түрдүү адамды кабыл алат. 7 түрдүү адамды Кудай Таала өз райымына алат. Жанагы күн найза бою түшүп, ушунчалык көлөкө таппай дендароо болоткан учурларыбызда Алла Таала райымына алат. Мындайча айтканда,
күндүн ысыгынан бизди эмне кылат? Куткарат. Көлөкө жерге эмне кылат? Жайгаштырат бизди. Ошол бирөөсү кайсы десе, рajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ошол жетөөнүн бирөөсү биздин темабыз садака болгондуктан садака темасы айтылып атат. Ошо жети түр адамдын жетинчиси бирөөсү Алла жолунда садака берип, ошо берген сол колун, сол колу бар го, сол колу берип аткан оң колун көрбөй калса дептир. Сиз садака берген оң кол менен бересиз да? Баада сол кол менен берсеңиз, биринчиден сүннөткө да ылайык келбейт, экинчиден текеберлик болот экен. Сыйлабай айтасыз аны. Ошондуктан оң кол менен берет экенсиз. Келе кой, мунун алып кой деп. Акырын бар эле чөнтөгүнө салып койсун. Ушундай. Ана мына сол колуң билбесин дейт. Бул эми салыштыруу иретинде эле айтылган. Салыштыруу иретинде эле айтылган. Бул кантип билбеген болсо, бул деген сөз айтпа, сөз кылба. Өткөндө кичине неме болду эле, анан карасам жүдөп калышкан экен. Анан кой деп анан бир сыйра кийим кечесин алып, анан нампаны оката тыштап койдум. Ошол. Өзүңдө эмне жаңылык анан деп митипчи. Ушундайлар бар, билесиздер. Ошондон Кудай сактасын. Бердиңизби, унутуңуз. Жок, эчтеке бербегендей болуп эле жүрө бериңиз. Муну Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган. Эми дагы Имам Бухари риваят кылган хадис. Ан Аби Хурайра радияллаху анху анин наби саллаллаху алейхи ва саллям قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. Алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшыраак деген пайгамбарыбыз. Демек, баштыкка бир нерсе көтөрүп бирөөгө жардам берем десеңиз, сиз колуңузду минтип берет экенсиз. Муктаж адам колун минтип алат экен. Ошондуктан кээ бир аалымдар эмне дейт? Алып рахат албай, берип рахат алганды үйрөнгүлө дейт. Берип, кичинекейден болсо дагы берип үйрөнүш керек экен. Ана жалаң алганга үйрөнүп алсак, жашооңуз канча тыңыса деле, ар кимден үмүт кылып коюп отура бересиз. Берсе, рахмат, эсиң бар экен, деп коюп. Болбосо байлыгыңыз жетет сизге. 2, 3, 10 үй бүлөгө чейин багып коюшуңуз мүмкүн. Жок, азамат ушинти эстеп келип турсаң ай деп сүйлөп коет анан. Ошондон Кудай сактасын. Бери үйрөнөлү. Бир туугандар арасында андаганда бербей эле коелу десе, жок. Бир туугандар арасында садака берилбейт. Бир туугандар арасында жашоолору жакшы болсо, эмне бересиз? Хадия, белек бериңиз. Белек эмне кылат? Бир туугандардын арасындагы жакшы көрүү сезимдерди күчөтөт бул. Анан өмүрүбүз узарат Кудайдын буйругу менен. Имам Даххак деген, Гүлкүчү деген кайманат койгонгон тафсирчи болгон. Мен деген тафсирчилердин эң алдыңкы сап башында турган тафсирчи, Куранды ачыктоочулардын бири. Себеби төрөлгөндө тиши менен кошо төрөлгөн бул. Тиши чыккан абалда төрөлгөн. Ошон үчүн муну Гүлүп төрөлдү, Гүлкүчү деген атка конуп калган. Атын ошондой эле коюп койгон. Гүлкүчү деген ат. Бизде Тоолубай анан Текебайда ат коюп койсок таарынып атпайбызбы? Буга ошондой атты беришкен. Эми ушул аалым ачыктап берип атат, тафсиринде жазып атат. Кимдин өтөрүнө 3 эле жыл калган болсо, өмүрүнүн берекесине 3 эле жыл калган болсо, рызкысына бир туугандар менен тыгыз байланышта болуп, байланышты күчөтүп жүргөн болсо, ошол байланышкан аракетине, мамилесине Алла разы болуп 30 жылга күчөтүп коет дептир. Эми тескерисинче, бир адамдын 30 жылдык өмүрү бар болчу, берекелүү жашай турган жашоосу, убактысы бар болчу. Бирок бир туугандар менен мамилесин үзүп койгондугу үчүн Алла Таала эмне кылат деген? 30 жылдык өмүрүн 3 жылга түшүрүп коет дептир. Ошондуктан бир тууганда бар болсо көрө албай калат экенбиз, жок болсо бере албай калат экенбиз да. Муну атабыз айткан. Тууганыңда бар болсо бере албайсың, көрө албайсың, жок болсо бере албайсың деп. Бул тажрыйбада өткөн макалдар. Ким амал кылат, кылбайт,
Al özünün ayverine, dengeline, ıklasına jaraşa eкен. Muну ata-babamыз електен өткөрүп, жалпылай айтылган бул. Ар бир адамга эмес, жалпылай. Көпчүлүгү ушу аткара албайт деген мааниде. Дагы бир макал бар го. 10 баланы бир ата багат, бир атаны 10 бала бага албайт деп. Эми кантип эле бага албай калсын? Эми жалпы айтып атат да бу жерде, жалпылай. Көбүнчө эмне дейт ата-эне? Айнанайын өзүнүн оокатын өзү кылып кетсе болду, бизди бакканың ошол. Бизге көйгөй жаратпа. Милисияда милисияга түшпө. Бирөөлөр менен мушташпа. Бирөөлөрдүн акысын жебе айнанайын. Бирөөнүн кызы сага бактылуу болом деп тийген. Ошону зар какшатпа. Өзгөчө жаңы көз жарганда карап кой айнанайын ошону, береке тилеп. Казан аякка киришип сайпана болбо. Турабы? Казан аякка киришкен эркектин кличкасы эмне экен? Сонун кличка берген ата-бабабыз. Ат берген. Атасы койгон аты бар. Ошого кошумча сыпат катары бир дайыр ат берилген. Сайпана. Ким сайпана деген кличкага конгусу келсе, катындардын юбкасын кийсин дагы аялына киришип отура керек экен. Тамакты митип калат, антип кылбайт. Үйдө антип жыйнабайт, митип жыйнайт. Сен мындай экенсиң, тигиндей экенсиң. Кайнатаңыз жөнүндө айтыңыз, кайненеңиздин жөнүндө кемчилигин айтыңыз. Кайнеже, кайнежеңиздин кыздарынын кыздары, кайнежеңиздин кудагыйынын кудагыйлары. Кыска сундан бери чукулап отура берсеңиз, болду, сонун ат берилет сизге, сайпана деген. Битти? Сайпана деген сонун ат берилет. Вечно калат ошол. Түбөлүк. Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген? Бир адамды Алла Таала эч качан калпычы деген мөөр басып койбойт тагдырына. Өзү калп айта берет. Анан өмүрүнүн акырында элдин баары калпычы деп билип калат дагы. Анан периштелер омин дей берет. Анан кийин Алла Тааладан буйрук келет дейт. Эми мөөр басып койгула. Калпычы деген. Бир адам төрөлгөндө эле ага чынчыл деген мөөр басылбайт. Өзү чынчыл болгонго, чын сүйлөгөнгө, чынчылдыкты, акыйкатты сүйүп, дайым ошо менен алектенип жүрө бергенден, элдин баары бир ооздан билет, баланча деген аксакал бар, ал чынчыл, акыйкатчыл. Дей берип, элдин баары натыйжада билип калат дагы, анан периштелер омин дейт. Анан кийин Алла Таала тараптан буйрук келет, бул адамдын тагдырына мөөр басылсын, чынчыл болсун деген, чынчыл болду деген. Көз адамга Кудай Таалам ыктыяр берилген. Ана мен төрөлгөндө эле кыйшык төрөлгөм деген ал туура эмес ал. Эч ким төрөлгөндө сайпана болуп төрөлгөн эмес экен. Ошо үчүн сайпана күйөө балдардан Кудай сактасын. Жылтылдап гана турат го, субханалла деп коюп тура берет кээ бири. Тимеле жылтылдай, сонун. Эзилесиз менен жакшы болот экен деп. Анан былыктын баарын үйүнө барып калат ошол. Ошо үчүн илгери отун жадырып сынаачу деп атпайбы, ошо туура эле экен. Бакшам отундан башка иш жок болсо эмне? Башка иш болсо башка менен деле сынатмак. Бая тийишип, нервин байка, иш кылдырып дайыр жагын байка дегендей да. Ошо байкап коюш керек экен баланы. Ошо үчүн Хасан радыйаллаху айтып атпайбы? Ыймандуу жигитке бергиле, кыздарыңарды сүйүп жашайт, же таштап кетпейт деп. Ыймандуу десе кандай? Пайгамбарыбыздын жана пайгамбарлардын, сахабалардын өмүр баян жатка билип, жана жашоосуна сиңирип мүнөздөлүп алган адамды айтат. Жөн эле мындай көрүнүш жагынан такып алып жүрө сал, ичине ит өлүп калган болсо Кудай сактасын. Эми Алла Таала карабайсыздарбы? Садаканын эң жакшысы кайсы десе, байлардын эсебинен берилген садака дептир. Бечара өзү эле бечара, кээ бир кайра наоборот тескерисинче көбүнчө орто байлар жакшы берет экен. Ана жана байып отуруп боп кеткендерди отпайбыз жанатан бери тамашалап. Болуп өнүгүп кеткендер байлыкка болгон сүйүү отуруп кала турган болсо Кудай сактасын. Жана Карынбай деген болгон го билесиздер тарыхта. Ошондой болуп калат экен да адам. Аны да кыргыздар эмне деп койгон? Айнанайын карыган сайын аттын тезеги алтын көрүнө баштады көзүмө деп. Аттын тезеги чын эле окшош болот да, байкайсыздар, көзүндө сары отты жегенде. Алтынга окшош чын эле. Аттын тезегин кургатпай эле төркүнүн үйүнө тез барып келе берген келиндерге дагы ушу аттын тезеги менен түшүндүрөт. Айнанайын кызым, аттын тезегин кургатпай эле келе бересиң бия деп. Бүт малда тезеги баары кеч кургайт, кеч бүтөт. Керек болсо койдун корголун кактап турган отун кылып иштетесиз.
Бирок жылкынкын карасаңыз, тез жоголуп кетет ал. Кыпыр-сыпыр болуп, шамал-сумал менен жок болуп кетет. Анан бат кургайт. Ошол сыяктуу айнанайын, аттын тезегин кургатпай эле келе бересиң айнанайын. Төркүн жагы төшөгө жыйылбайт болуп. Кой айнанайын, бардыңбы ошол жерде өнүктүр, ошол жакка барла айнанайын. Байыр алып. Анан Кудайым буйруса 5-6 баланы, 3-4 баланы төрөп, эмгек сиңиргенден анан келип кете бересиң. Баягы күйөө баланы бирөтөл өзүңө имерип алгандайын дегендей да. Атабыз Адам алейхиссалам имерилген. О энебизге. Калганыбыз мактана албайт экенбиз. Сыйлап коюш керек да. Сыйлап атам деп кое бериңиз. Анан калганы боло берет буйруса. Вакыт учкан куштай экен, ошого Кудайым буйруса Лукман Хакимдин сөздөрүн менен жыйынтыктайлы. Умар ибн Абдулазиздин сөзүн өткөндө да айтканбыз, дәвир кош айтып коелу. Өтө керемет сөз болгондуктан. Не дейт? Намаз тублигука нисфа тарики. 5ке бара турган жолдун жарымына чейин апарат. Намаз. 5 мал намазыбыз. Вассаум юблигука бабал малики. Алеми. Ораза Алла Тааланын райым эшигинин так алдына чейин апарат. Мындай жатканда бейиштин эшигинин так оозуна апарат. Вассадака. Алеми берип аткан садакаңыз тудхилука ал-жанната. Төп түзеле сизди бейишке киргизип кетет дептир. Бейишке. Лукман Хаким не деген экен? Ида ахтата хатиатан фаати садакатан. Кандайды бир кемчилди ката кетирсең, сөз түрдө садака бер дептир. Ошого бир мисал айтып сөзүм ушу менен жыйынтыктайын. Гыйбаттан ким тыйыла албайт? Ар бир адам өзүндө суроо бар да. Өзүңүзгө өзүңүз сөз берип алсаңыз керек экен. Бир аалым ушинтип токтоттур. Гыйбаттан кантип тыйылдым айтайынбы дептир. Эгерде мен бир гыйбат кыла турган болсом, мисал 100 сом берейин мен. 100 сом берүү мага важип болсун деп өзүнө өзү сөз берип алыптыр, ант берип алыптыр. Анан бирөөнү гыйбат кылса эле шарт 100 сом берет экен. Анан токтобой өзүн көрөт экен да. Болбой эле анан дагы эле гыйбат болотса, 500 сом берейин деп койчу да, чоңойтуп коет экен. Анан 1000 сом, 10.000 сом. Анан 100 миңге чыгарып көрүңүзчү. Эгерде кимди мен гыйбат кыла турган болсом, ушактай турган болсом, менин мойнума 100 миң сом важип болсун десеңиз, жалдыраса да гыйбат кылбай каласыз. Бирөө гыйбат кылса кача турган болуп каласыз. Кой айнана мен шерик болуп калбайын сага. Өзүм акыбал менен уарамын деп. Амин. Ошентип күнөө иш жасасам, мындай садака кылайын деп Лукман Хакимдин айткан сөзүн амал кылуучулардан кылган болсун бизде. Жана өзүбүзгө азыртадан сөз бере берели. Эгерде мен бир күнөө иш тура эмес бирөөнүн акысын жеп ала турган болсом, ушунда садака кылайын деп такыр тыйылбасак, ошем тыйылууну да Кудайым насип кылсын. Бирок ага чейинки ыйманыбыз менен өзүбүз тыя турган абалга Кудай Таалам бизди жеткирген болсун. Астыңкы колдон эмес, дайыма үстүнкү колдордон бололу. Жана мамлекетибиздин колундагы астыңкы кол эмес, калган өлкөлөрдүн үстүндө үстүнкү колдорго жетүүсүн Кудайым жеткирген болсун. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабиhi ajmain bi rahmatika. Allahu akbar. Assalamu alaikum.